Кутмандуу кеч, ардактуу телекөрүүчү, кайрадан жагымдуу кеч, жакшы маанай каалап, Маданият шоу жаңылыктары акыркы апта ичинде сиз сүйгөн, сиз күткөн жылдыздардын жашоосунда кандай жаңылыктар болду экен? Андыктан бизден алыстабаңыздар, алдыңкы мүнөттөрдө жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Сиздер менен мен Сезим Элимбекова. Бала бул бакыт дейт эмеспи? Сүйүүнүн керемети, эзилип бүттүм. Ошондой эле бир топ элдик ырларды кавер аткарып белгилүү болгон Тынысхан менен Элин жакында бала жытын жыттап ата-эне болушат. Биз жакында ата-эне болобуз. Биз сени көпкө күттүк. Бул сезимдерди сөз менен жеткире албайм. Мен жашоону азыр жакшы көргөндөй мурда жакшы көрчү эмесмин. Бул күтүү сезимдерин азыркы өткөрүп жаткан убакытты аярлайм. Экөөбүз 3 жылдын ичинде кура алган нерселердин баарын жакшы көрөм деп жазып жолдошум белгилеген ырчайым. Туулган күнүңүздү сиз дагы күтсөңүз керек көрөрманым. Дегеним, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова 10 апрелде 32 жашка толду. Менин күткөн сүйүктүү, кадырлуу 32 жашым кош келдиң деп тосуп алган ырчайым бул күндү кандай өткөрдү экен? Биринчиден жаратканга, экинчиден ата-энеме чексиз ыраазымын. Сонун калоо тилектер үчүн ыраазычылык алтын замандаштарым. Түнкү 12-де эле досторум куттуктап, андан ары уланып кетти. Кыргызстандагы гана эмес, башка өлкөлөрдөгү көрөрмандарымдан жана социалдык тармактардан тынбай куттуктоолор келип, ар тараптан гүл, жумшак оюнчук жана тортторду жөнөтүп жатышат. Өздүк майрамым 2 жылдан бери ыйык ороз айында туш келип кубандырууда. Ошол себептен жакын дос туугандардын курчоосунда гана өткөрүүнү чечтик. Башка убакка туш келгенде шан шөкөт менен майрамдамакпыз, дейт ырчайым. Самара Каримова 2011-жылы Асан Мансуровго турмушка чыккан. Алардын ортолорунда Алихан, Барысбек аттуу уулдары жана Даткайым деген кызы бар. Ырчылыктан сырткары өзүн актриса катары сынап, Акшола аталышындагы телесериалда башкы ролду аткарган. Төлөгөн Мамуров менен жубайы экинчи рет ата-эне болушту. Кубанычы менен тең бөлүшкөн ырчы 10 апрелде уулду болгонун жарыялады. Ыйык айда жараткан мага дагы бир рет ата статусун ыйгарды. Уулду болдум, куттуктасаңыздар болот, деп жазган ал. 2021-жылы 1-декабрда ырчы Төлөгөн Мамуров алгачкы жолу ата болуп колуна кызын алган. 7 апрелде ырчы Назира Токонова 35 жашка толду. Ырчайымдын ороз айына туш келген өздүк майрамы кандай өттү деп ойлойсуз? Куш келипсиң 18 жашым, алтын апам, ардагым атам, сиздерге рахмат. Мени ушул жарык жашоого алып келгениңиздерге. Эң башкысы сиздер бар, мен бактылуумун. Айланамда жакшы адамдар бар, баарына шүгүр. Ал эми туулган күнүм сонун маанайда башталды. Биринчи эле жолдошум куттуктап, эртең менен гүл, торт көтөрүп келип калды. Андан кийин чыгармачылыктагы курбуларым куттукташты. 35 жашка чыксам дагы өзүмдү 25 жаштагыдай эле сезем. Мурун 1 жашка карыдым деп капалана берчүмүн. Азыр болсо өз жашымды кабыл алып, ушул жашка жеткениме ыраазы болом. Себеби ар бир курактын өзүнүн гүлдөп турган убагы болот экен, дейт ырчайым. Назира Токонова 2017-жылы сүйүктүүсү Улан Мырзага турмушка чыгып, 2018-жылы 13-июнда Арият аттуу уулду болушкан. Ырчайымдын репертуарында Сага, Сагыныч, Сүйбө мени, Суранам аталышындагы ырлары бар. Андан сырткары ал рэп аткаруучу Добур менен чыгармаларды дуэт аткарган. Актер Вайнер Нуркул Адылбеков менен актриса блогер Маделена жакында ата-эне болушарын ачыкташты. Нуркул Адылбеков менен Маделена жакында ата-эне болушат. Кудай буйруса 2 айда ата-эне болобуз деп интервью берип жатып билдиришкен. 2022-жылы 1-июнь күнү Нуркул Адылбеков сүйүктүүсү Маделенанын колун сураган. 8-июль күнү актер Арнис жубайы Альбина Имашова тун кызын турмушка узатышкан. Ал эми 11-июлда түгөйлөр үлпөт тоюн өткөрүшкөн. Кыргыз бал бийчилери Владимир Вырлеев менен Мария Испанияда өткөн эл аралык турнирде алтын медалга ээ болушту. Турнирге катышкан 24 жуптун арасынан кыргыз бал бийчилери Владимир Вырлеев менен Мария алтын медалды жеңип алышкан. Ага Италия, Германия, Испания, Франция, Украина жана башка Европа өлкөлөрүнүн бийчилери катышкан. Белгилүү казакстандык блогер Айжан Байзакова турмушка чыккандан бери биринчи жолу жолдошунун жүзүн көрсөттү. Блогер айым үй бүлөлүк сүрөтүн Instagram баракчасына жарыялады.
Жолдошумдун сүрөттөрүн кимдер гана жарыялоого аракет кылбады. Менден башкасынын баары анын сүрөттөрү менен бөлүшүп таанып калышты окшойт. Сен эмнени жашырсаң, ага болгон кызыгуу эки эсе жогору болот экен. Мындан ары бизди эч ким билгизбей тартып алууга аракет кылбайт. Биз карапайым эле үй бүлөбүз. Биздин жашообузга эч ким кийлигишпейт. Тынч жашоону каалайбыз. Бирок менин жашоомдо тынчтык болбойт окшойт. Мага каалаганыңарды жаза бергиле, бирок үй бүлөмө тийишпегиле дейт ал. Эске салсак, 28 жаштагы блогер Айжан Байзакова 2022-жылы октябрь айында турмушка чыккан, бирок ал жолдошу тууралуу эч кандай маалымат бербей келген. Атактуулардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. Сиздин пикир биз үчүн маанилүү. Андыктан 7 каналдын YouTube, Instagram, Facebook баракчаларына катталып, комментарий калтырып кетиңиз. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.